ушундай шарттар түзүп берип атабыз. Сиздер дегенде сиздер ушу жакшы дени сак биздин эл жутубуз болсун деп, дени сак спортсмендерибиз болсун деп, эртеңки күнү биздин Кыргызстаныбыздын желегини бийик көтөрүп, башка дүйнөдөгү башка мамлекеттердин алдында дагы ошо биздин желегибизди бийик желбиретип көтөрсүн деп ушундай шарттар түзүп берип атабыз. Ошондуктан ушул залга келип, ар дайым машыгып, ушул жерде жакшы жанагы ушул жерде бири-бириңиздер менен жанагы спортто жүргөн, спортто ар дайым машыккан сайын ар бир адамдын ошол жанагы психологиясы дагы өзгөрүлөт. Ошол жанагы бул жакшы жолго өзгөрүү болот да. Мына ушул жерде өзүңүздөр көргөн мына агаларыңыздар турат, баардыгыңардан агаларыңар турат. Бул жанагы дүйнөгө атага чыккан жигиттер турат мына жерде. Мына Нуричке окшогон жигиттер болуп өсүп, мына ушул балдар дагы эртең билеги жоон болуп өсүп, мына бирок ошол күчүңөрдү дагы эч качан жана бирөөгө же алсызга кол көтөрбөстөн кайрадан ушу жардам берип, ошондой болгон жигиттерден болуп чоңое бергиле. Жигит кыздардан болуп чоңойгула. Жанагы айтып коет, бул жанагы күчтүүлүк бул билекте эмес, жүрөктө деп коет. Ошондуктан эң негизгиси ушу жүрөгүңөр таза болуп, жакшы жигит кыздардан болуп чоңойгула. Кыргызстаныбыз тынч болсун. Кудай буйрса ушул жерден алган бүт жанагы агайларыңар таалимдериңиздер, ушул жанагы тарбияңар, анан кийин күч кубаттар, ушул жердеги бүт тажрыйбаңар бүт бардыгын ушул жанагы спортко жумшап, Кыргызстаныбыздын желегин бийик желбиретип, дүйнөнүн, Олимпиаданын, Азиянын чемпиондору болуп жүрөбүз. Мунун баары ушул биздин келечекти көрө билгендин, биздин ушул элибиздин, жерибиздин келечегини дүйнөгө таанытам дегендин бул бирден бир белгиси. Анткени мына сиздер чыныгы баягы спорттун ээси болуп, биздин желекти бийик көтөрсөңөр, биринчиден биздин Кыргызстаныбыздын аты, ошонун аркасында сөзсүз түрдө кичимекени деп биздин баркыбыздын аты чыгат. Ошондуктан баарыңарга ийгилик каалайм. Мына кечекинде эле шаардын күнүндө президентибиз Садыр Кожоевич Кылычбек менен кошомдон Нурчулгазга үйдүн, квартиранын ачкычын тапшырды. Бул дагы болсо ушул өлкөнүн, мамлекет жетекчилеринин баарын ушул спортко кошкон салымынын жакшырганынын белгиси. Кудай буйрса мына силердин араңардан дагы ушундай дүйнөгө таанылган спортсмендер чыксаңар, ошондой ийгиликтерге жетесиңер. Кудай буйрса чыгат. Мына сиздер биздин келечексиңер. Ушул барпыны тааныта турган мына силерсиңер. Жалпы Кыргызстанды дүйнөгө тааныта турган силерсиңер. Ошондуктан ушул жерде чыныгы жүрөгүңөр менен спортко берилип, жүрөгүңөр менен ушул машыгып, келечекте бүгүнкү ушундай агаларыңардын кылып аткан эмгектерине актагыла деген тилекти айтам. Бар болуңар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, билесиздер, бул Таймураз спорт клубу, спорт залда бүт биздин спортсмендер машыгат, спорттун ар түрү менен, бир 6-7 түрү менен машыгышат. Бул жакта футбол поле бар. Анан ушул жерде ушу бош местаны көрүп калып, анан кийин ушул жердеги спортсмендер дагы өздөрү дагы айтып калды. Ушу жанагы машыгуунун алдындан ушул жерге кичине тренажердук зал кылсак депчи. Ушуну кылып берсеңиз жакшы болот эле дегенден өз каражатыбыздан эле кылдык. Мамлекеттен башка эч кандай бир тыйын да кеткен жок. Өзүбүздүн каражатыбызга ушуну жасатып, алып келип, ушу сырттан алып келдик, муну дагы бүт сырттан алып келдиртип, ушу балдарыбыз ушул жерден машыгып, ушу жанагы билектери жоон болуп, жанагы табигый абада ушул жердечи. Кышын жайын ушул жерде ушу тренировка кылсын деген ниетте ушуну кылдык. Балдарыбыз да Кудай буйрса эми ушул жерде жакшы тренировка кылып, мамлекетибиздин ушу бийигин желегини бийик желбиретип көтөргөн бир уул кыздардан болуп чоңойсо экен деген ниетте ушуну жасап атабыз. Кудай буйрса ушу өзүбүздүн балдарыбызга ушу бардыгы бекер күнү түнү келип ушул жерге чоң кичинесине карабастан бардыгы келип ушул жерде тренировка кылсалар. Жайын кышын бул жерде ушу тренировка кылып эме кылса боло берет. Шарттары бардыгы бар. Бул жерде эч кандай тоңуп деле калбайт, башка деле болбойт. Ушу
kışında деле кылса болот кудай буюрса. Ошондой бүт шарттарды түзүп койдук. Кудай буюрса ушу балдарыбызга деп гана аракет кылдык. Burası 15 kadar. Buyursa bizdin mına жаштарыбыз келечекте үмүттөрдү аткарып, ушул желегибизди желбиретип, Кыргызстаныбызды дүйнөгө таанытат деген чоң үмүттөмүн. Мына анткени ушул жерде турган жаштарыбыздын баардыгынан бүгүн мына кубанычтын, ишеничтин жана нуру чачып турат да. Баардыгы ушул буюрса, ушул келечекте чемпион болом деген, келечекте ушул жеримди, элимди дүйнөгө таанытам деген балдар буюрса сиз менен кошо чогуу ийгиликтерин көрөбүз буюрса.